Ага, Кутмантан көчөк жетишкен ийгиликтериңиз менен куттуктайм. Алтын медаль кут болсун. Жалпы мелдеш боюнча жана Айсулуунун күрөшкөн боюнча ой пикириңизди калтырып кетсеңиз. Жалпысынан аялдар күрөшү боюнча улуттук курама команданын 4 спортчусу дүйнөлүк кубокко катышып жатат. Биринчи күнү 62 кг салмакка чейин Айсулуу Тунубекова алтын медалды жеңип алды. Экинчи күнү Жуманазарова Мээрим 68 кг салмакка чейин алтын медаль үчүн жолдомо алды. 76 кг салмакка чейин Медет кызы Айпери коло медаль үчүн жолдомо алды. Айсулуу жөнүндө айтып бере турган болсок, жалпысынан 4 беттешүү өткөрдү. 4 беттешти тең толук кандуу таза жеңип алды. Буга чейин биз ошол дүйнөлүк кубокко Стамбул шаарында улуттук Туркия командасы менен машыгууларды өткөрүп даярданып келгенбиз. Ага чейин биз Польша мамлекетинде ноябрь айында эл аралык мелдешке катышып, андан соң ошол эле Польшада эл аралык машыгууларды өткөрүп келгенбиз. Андан тышкары август айынан бери Кыргызстанда 4 жолу машыгуу өткөрдүк. Жалпысынан машыгуулар, даярдыктар жогорку деңгээлде өттү деп айта аламын. Улуттук курама команданын мүчөлөрү бүгүнкү күнү жогорку деңгээлде даярданууда. Өзүңүздөр көргөндөй ушул дүйнөлүк кубок bunun баарын айгерелеп жыйынтыктап турат. Рахмат. Агай, сиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн дагы кыздар жакшы ийгиликтерди жаратсын. Сиздерге ийгилик. Сиздерге чоң рахмат.